Ең арзан азықтандырудың жолын көрсетейін бе? Ассаламу алейкум. Урматтуу багбандар, сіздің курооңуздагы отоо-чөп, мына ушул отоо-чөптөрдү аласыңар. Алып келип, муну ушундай пленкага же бачокко салсаңыздар болот. Буга күл кошулат, азыраак жер кошосуздар. Основной негизгиси чөп, анан күл. Ачыган варенье болсо дагы болот. Алып туруп салып койсоңуздар, бир жумада бул ушундай болуп ачыйт. Жап-жашыл. Өткөндө кофе берген болсок, эми мунуке шербет. Мына көбүктөр уже азот. Ушуну аласыздар. 10 литрге сууга 1 литрди кошуп туруп алып барып берсеңиздер болот. Же болсо тамчылатмай менен берсеңиздер дагы болот. Эгер тамчып аткан болсо 1 литрден куюп койсоңуздар болот. Бул сиздердин эң арзан азыктандыруу жолу болуп эсептелет. Бунда азыр калий менен азот бар. Жашыл жалбырак. Ушинтип чирийт. Эгерде көчөткө берсеңиздер, мына ушундай капкара болгон жалбырак болуп чыга келет. Булар жаңы тигилген көчөттөр. 1 литрден бердик. Тамчылатуу суугары менен сугарылат. Демек, сиздердин көчөтүңүздөр азот менен, калий менен, ошондой эле микроэлементтер менен азыктанып баштайт. Сиздер менен Багасыр Кыргызстан каналы болду. Жаман болуңуздар, туугандар.